Мен Баткен обласының Баткен районына қарасты Жаңажер айылынан боламын. Нұрсұлтан, сенің жардамыңмен Насибеке ушул үйдү алдык. Кудайга шүгүр, сага Алла разы болсун. Үйдүкү мына жердин документи мына. Эч ойломостон алсаңыздар болот экен. Мына өз колум менен канат көрсөттүм. Кудайга шүгүр бардык документтер бүттү. Жердин жердин документтери, кудайга багалдык документтер бар экен. Поздравляю с покупкой, с заселением. Все хорошо прошло успешно. Спасибо Нурику. Все быстро, все четко. Все, поздравляю. Всего хорошего. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар тугандар. Эсиңиздерде болсо, бир жума алдын ушул үйдү чыгарган болчук, билесиздер. Көпчүлүгүңүздөр көргөнсүздөр, биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга чыккан болчу. Көрдүңүздөр, жолдун жээгинде, могу трасса болсо, Москва Бежецк трассасы. Трассага тийип турат. Ушундай үй болчу. Мына үйдүн сыртынан көрүп атасыздар. Ушундай адрес боюнча, адрес Тверская область, город Бежецк. Үй болсо тугандар 43 квадратный метр болчу. Участогу жери официально 1 гектар жери менен. Баасыны 580 миң деп чыгарган болчук. Көпчүлүгүңүздөр көргөнсүздөр. Азыр болсо биздин Баткендик мекендешибиз келип алып отурган үчүн жүрүңүздөр, анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден классты басышты унутпайбыз. Бирден былчитип классты басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурсултан, сенин жардамың менен Насибеке ушул үйдү алдык. Кудайга шүгүр, сага Алла разы болсун. Бүгүн эми үйдү көрсөтөйүн. Үйдүн негизи сыртынан көрүнүшү ушундай. Өзүнүн жери 1 гектар экен. Документидеги жери. Анан дальше нар жагы поле экен. Эми жүрүңүздөр, эми үйдү көрсөтөйүн. Ак жолтой үйлөрдөн болсун, Алла таалам насип кылган болсун, акам. Жерге чыкканда ушундай дипошка экен. Дипошка. Бул жагы коридор, бул жагы кухня экен. Кухнясы ушундай болгон кухня экен. Эми бир катар бирок ремонттор бар. Кудай кааласа муну өз иретине келтиребиз. Акырындык менен. Анан бул жагы 2 спальный экен. Бири бул жакта, бири бул жагда экинчи спальный экен. Анан ушундай кышында жага турган печкалары бар экен. Жылыта турган. Үйдүн сыртында бир катар көрсөтүп кетейин мекендештерге. Үйдүн сырты кандай жайгашкан. Эми бул жагынан баштасак, бул жерде кичинекей мындай канаты бар экен. Бул дагы тоок канабы, не торпок камаса да болот, не кылса да болот. Калса эми бул экинчи сарай экен. Бул жерде 3-чү сарайы, бирок ичин бир катар тазалаш керек. Ушундай көрүнүштө, бул мурда гараж болгонбу билбейм, ушундай. Мурда сарай кылса жарагыдай экен. Бул эми 4-чү сарайы. 4-чү сарайы сыртынан көрүнүшү ушундай. Бул экиге бөлүнүп кеткен. 4-чү сарай. Бул жагы болсо, бул жагы 5-чи сарай болду. Ичине 5 сарай бар экен. Эми калган жагы бул жагы полия. Өзүнүн документидеги жери 1 гектар экен. Анан ошонун дальше канча поле колдосо өз ишиң. Ошондой көрүнүш. Ошол мекендештер, ушул үйдү мал кылам деген максатта алдым. Мына Кудайга шүгүр документтери колума тийди. 100% ишенсе болот экен. Ким кааласа, эгер мал кылам деген ой максат болсо, келип коркпой алсаңдар болот. 100% ишенсе болот экен. Мына Кудайга шүгүр документтер аз колумда. Мен дагы ойлогон ой максатыма жеттим деп ойлойм. Көптөн бери ниет кылат элем, ушундай жерден үй алсам, топок карасам деген. Сиздер дагы келип мал сал кылып, ойлогон ой максаттарыңдарды ишке ашырсаңдар болот. Чөптөн проблема жок. Поздравляю с покупкой, с заселением. Все хорошо прошло успешно. Спасибо Нурику. Все быстро, все четко. Все, поздравляю. Всего хорошего. Мына тугандар, көрүп чыктыңыздар, ушундай вариант экен. Акебизге дагы бир жолу Алла таалам насип эткен болсун. Күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде арзан сатыла турган үйлөр чыгып турат. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз,
Россия жергесінде арзан үй іздеп жатқан болсаңыз, біздің каналға подписаться басқышын баса кетіңіз. Кейінгі видеоларда көрішкенше аман тұрыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.